Endi bular şıpırat, qar süret kışında, tuz sevet kışında jollarga жақсы. Su sevet jayında. Oo, жақсы эле, жақсы. Endi bu yerden grafite aydasa o'shaga бар su, иштебиз да бар su sevet. Oo. Бүгүнкү салтанаттын катышчылары биз өткөндө Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банк тарабынан атайын долбоордун негизинде алынып келген атайын адистештирилген техникаларды тапшырып жатып, ошондо айттык эле, жакында жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы биз көчөнү жууп, ошол эле бир мезгилде шыпыра тургандагы атайын техниканы алып келебиз деп айттык эле. Мына бүгүн насип экен ушу 4 техника келип, ушуну тапшыруу аземинде турабыз. Бул техникалар ушул жайдын күндөрү, күздүн күндөрү көчөнү жууп, шыпырып тазалай турган болсо, кыштын күндөрү биз өзүңүздөр күбө болгондой көчөдө туз сепкенде атайын техниканын үстүнө чыгып алышып, урушуна туздар себет элек. А бул да мына аркада турган шестерналарды алып коюп, үстүнө баягындай өзүнүн атайын кузовтары бар, ошону коюп туруп, кыштын күндөрү туз себет дагы, астына мына су сепкен жерлеринде Кудай буйруса баягы кар күрөй турган атайын ошол астындагы баягы кар күрөй турган кандай лапкалар бар да, Кудай буйруса ошо карды да тазалап, кыштын күнүндө бул машина турбастан элге кызмат кылат деген ойдобуз. Буга чейин ушул тазалык ишканасынын паркы техникалардын абалын өзүңүздөр билет элеңер. Биздин биринчи максат ушул парктын техникалык базасын чыңдайбыз деп айтканбыз. Мына былтыр дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен атайын 30 миллион сом акча бөлүп берип, 14 жаңы техниканы тапшырганбыз. Быйыл дагы мына берип атабыз. Анан ушул Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан биз бул 10 миллион сом, 10 миллион евро 50% грант, 50% атайын кредит негизинде алып, мына ошонун негизинде дагы былтыр 541 миң еврого атайын 12 техниканы алып келип өткөндө тапшырганбыз. Бунун алкагында дагы ошондой 16 кубтук дагы техникалар жакында Кудай буйруса келет. Бүгүн эртең баягы тендерлер өтө турган болсо, ал да жакын арада келет. Чоң рахмат. Baştan minip gördünüz mü? Жақсы өткен? Жақсы. Көчөнү жууп көрдүңү? Жуудук, шүкүр этебиз. Ооба, эми шүкүрөп тазалап, эл үчүн жакшы кызмат кылдылар. Көчөбүз башка чаң болсун да мындан ары. Ийгилик болсун. Чоң рахмат. Жақсы болбашына, буга чейин кандай баштадыңыз? Тазалыкта эми биринчи болду. Россияда ушундай Ушундай машина. Россияда иштеп келдиңизби?
Ben sen köçelerci suyun ortasında özümüz köçelerci olmaz mı? Bilgilik olsun ha. Rusya'dan daha taza kalmıyor. Bakın mı? Сатив, мама. Doğumda turar, koduğa maylarında жақсы қарасаңар жақсы машинада ол көтерген іште. Жақсы машинада туrar механиксinde. Емес. Alayında süre çok konteynerler daha gelgenler sol jaklarda. Kaçını cümle Korktum bir lira ayda. Aydat bağım Osman. Şatçılar. Çevresinde şuradan aldım. Hatta öyle olacak da kuyusu da var. Musul kuyusu taşlar. Ha. Adam yemekler da işte az жалғыз эле шофер өзүңүз эле болуп атасыз. Жалғыз эле. Кошумча адамдын кереги жок. Баллондор удобно эле экен, сынбай экен. Ана мынау астында ал тешиги дагы жакшы да, баягында мусор салганда. Баягында биши аткаттар салганда суусу ошоларда калбайт да, мына чирбей турган. Көбүнчө бул тешигин калтырбай коюп, ушулар чирип кетет эле да. Азыр жакшы чыгат турасында. Ийгилик болсун деп жакшы деңиздер, а? Рахмат жақсы. Çok rahmat oldu.
былтыр дагы жергиликтүү бюджет эсебинен 30 миллион сом карап атайын адистештирилген 14 техника алып бергенбиз. Ушул биздин тазалык ишканасынын паркын жаңылоо максатында. Быйыл дагы 2020 жылы дагы 16 миллион 400 миң сомго жергиликтүү бюджет эсебинен ушул атайын адистештирилген мына 4 техника алып келдик. Бул бир эле мезгилде ушул көчөнү жууп, анан кайрадан ушул тазалап шыпыра турган функциялары бар. Бул техникалар ушул жайдын күнү көчөнү жууп шыпыргандан сырткарыда кыштын күнү дагы атайындай туз сээп, анан көчөдөгү карларды тазалаганга дагы ошондой ылайыкташтырылган машина техникаларда. Кудай буйруса биз ушул 2 жылдан бери ушул тазалык ишканасынын паркын жаңылап атабыз. Кийинки жылга дагы бул техникалар бүгүнкү күндө жетишсиз деп айтабыз. Кийинки жылда мүмкүнчүлүккө жараша атайын адистештирилген техникаларды ушу жергиликтүү бюджеттин эсебинен да карап алып беребиз да. Андан сырткары биз атайын долбоор даярдап, Европа өнүктүрүү жана ушул реконструкциялоо банкы тарабынан дагы 10 миллион евролук долбоор даярдаганбыз. Анын 50% кредит, 50% грант акча болгон. Ушунун дагы биринчи этабында өзүңүздөргө белгилүү болгондой атайын 12 техника алынып келинген. Муну да тапшырдык. Анан мына таштандыларды таштай турган чоң контейнерлерди дагы алып бергенбиз. Бүгүнкү күндө мына 1136 ушул кичинекей 1 кубтук таштан таштоочу контейнерлерди алынып келе башталды. Биринчи этабында мына 380 данасы келди. Буну дагы шаардын ушу борбордук көчөлөрүнө, кичи көчөлөрүнө коюп атабыз. Мындан ары дагы келген кийинки этаптарын шаардагы бардык көчөлөргө ушундай жаңы таштан таштоочу контейнерлерди коюп беребиз деп ойдобуз. Эми бул кылып аткан иштерибиздин бардыгы шаардын тазалыгы үчүн, шаардын эли үчүн. Биз бир гана ушул техникалар менен токтолбостон, Кудай буйруса ушул таштанды таштоочу полигондорду дагы мына жаңы замандын талабына жооп бере турган мусорду банда сортировочный заводдорду эң негизгиси ошо таштан таштоочу полигонду дагы мына экинчи этабында Кудай буйруса киргизип атабыз да. Бул ушул көп жылдан бери келип аткан проблемаларды Кудай буйруса мына ушул 1 жыл 2 жыл ичинде толук кандуу чечкенге бизде мүмкүнчүлүк түзүлүп атат деп ойлойбуз. Эң туура суроо берип атасыз. Мына биз буларга быйыл дагы мына айлык акысына ушул мына пандемия башталгандан бери элдин төлөмү жакшы болбой калып, булардын айлык акысына дагы жергиликтүү бюджет эсебинен 7 миллион сом акча карап бердик да. Мен дайыма айтып жүрөм, ушул биз толук канды буларга шарт түзүп берели, техникаларды алып бергенден кийин, анан Кудай буйруса мына эл дагы төлөмдөрүн жакшы төлөй баштайт да. Бул эми хозрасчетный ишкана, өзүн өзү каржылай турган ишкана болуш керек. Биз шаардык мэрия бүгүнкү күндө буларга шарт гана түзүп берип атабыз. Келечекте булар өзүн өзү камсыз кылып, анан жумушчулардын дагы айлыктарын көтөргөнгө биз мындай шарттар түзүп берип атабыз. Бирок кийинки жылга Кудай буйруса мына ушул илдеттен кутулуп, экономикабыз алдыга жыла турган болсо, биз ушу техника каралып аткан акчаларды дагы бир топ дотация берип туруп, ушу жумушчулардын дагы айлык акыларын көтөрүп бергенге жардам беребиз. Себеби буларды көрүп атасыздар, жумушчулар мына түнкү эртең мененки саат 3-4төн кечке чейин ушу көчө шыпырып тазалап жүрөт да. Булардын айлыктарын көтөрүп бербесек болбойт. Кудай буйруса буларды bunun үстүндө да иштерди алып барабыз. Рахмат. Анан эми мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу шаарлыктарга кайрылат элем. Ушул биз бардык шарттарды Кудай буйруса түзүп беребиз. Мына түзүп бере баштадык. Ушу ар бир таштандыларды ушул ыргытканда ушул барып контейнерлерге салса, мына ушуларга дагы иштеген оңой болот. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Элибиз дагы мындай алып барып ушул таяр турган контейнерлерге таштабай көчөгө ыргытып коюп атышат да. Биз кайсы жерге керек болсо ошол толук ушу контейнерлерди коюп бергенге аракет кылабыз. Элибиз ушул ар бири ушул шаар үчүн күйүп мындай таза болсо, бизге да иштегенге бир оңой болот эле деп. Элди бир тазалыкка чакырып кетем да. Чоң рахмат. Ош тазалык ишканасына бүгүнкү күндө көрдүңүздөр, жаңы 4 водовоз келип отурат. Бул жергиликтүү бюджеттен Ош шаардык мэриясы бөлүп берген. Былтыркы жылы бул 2020 жылы февраль айында тендер болуп, ошол маалда 3 ай аралыгында келишкен эле. Пандемияга байланыштуу бул ушул 8
айда келип август айында келип отурат. Буга айтаар деген бул мисалы буга чейинки Ош шаарынын тазалыгында билесиздер техникалар жетишсиздик болгон, анын үстүнө дагы Ош тазалык ишканасында бул водовоздор дагы мурун зеленхоз болсо быйылкы 2020 жылдан баштап бизге өткөн да. Биз чачып шаарды биз ошол сууларды биз себеп биздин көзөмөлдө болуп атат. Анан сырткары ошол техника жетишсиздиктен болгондуктан жергиликтүү бюджеттен Талайбек Сарбаш өзү Насырбекович өзү ошол техникаларга 16 миллион сом бөлүп берип 4 водовоз алып келинди. Бул өзгөчөлүктөрү буга чейинки билесиздер Ош тазалык ишканасында буга чейин туз себүүсү дагы Ош тазалык ишканасында буга чейин биз ручной чачып жүргөнбүз. Бул техникалардын өзгөчөлүктөрү жайында суу себет, кышында туз ошо себе турган техникалар өзгөчөлүгү. Андан сырткары дагы мына Ош мэриясына мына Европейский банк развитиядан дагы ушул күнгө контейнерлер да келип отурат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр 1136 контейнер бөлүнгөн, анын 360-ы Ош шаарында мына азыркы жарда коюлуп атат шаарлардын ар бир бурчтарына. Шестернасына канча тонна суу атат? Шестернасына 10 куб атат, 10 тонна суу. Мисалы, примерно көчөгө алып келгенде канча көчөгө жетет? Мурункуга караганда көбүрөөк батып, мындай жеңилдеп калдыбы жумушуңузда? Мурункуга караганда Ош шаарында буга чейинки Ош шаарында 2 гана водовоз же ашып барса 3 водовоз сепчү. Эми азыр будан кийин Кудай кааласа алар менен биригип 7 водовоз шаарды тейлейт. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч. Бул шаарда жетишсиздиктен ушул мына 1 жылдан бери бизге 1 жыл аралыгында 33 техника Ош шаарына алып келинди. Ош тазалык ишканасына. Бул деген биздин гараж үчүн жана тазалык үчүн 100% алмашты техникалар. Дагы алмашуу күтүлүүдө. Мына Талайбек Насырбекович да өтүп кетти. Жакын арада дагы бир 15-16 техника кышка чейин келип калат.